Assalamu alaikum туғандар, достор. Мен YouTube каналымның көрүүчүлөрү, катталуучулары. Сиздерге Франциядан чоң салам туғандар. Мен паузага келип токтодум. Мындай бир паркингде токтодум. Тиги жакта мен курам ошол жакта токтоп турат. Мен убакыттан пайдаланып, ошол бош убакыттан пайдаланып, мага келген суроолор полный топтоп жыйдым. Блокнотко жазып баарына. Ошол суроолорго колдон келишинче билген суроолорума жооп берип кетейин деп чечтим. Тугандар. Ошол суроолор баарын жазып, азыр колдон келишинче мен сиздерге ошол Европага кантип келсе болот, Европага келсе кандай болот жумуш, ошолор жөнүндө билгендеримди айтам тугандар. Билбесем, капа болбойсуздар. Билбеген суроолорума билбейм деп эле айтам. Биринчи эле суроо элдин баары эле өзү менин аудиториям, менин контентим башка болсо да, Европадагы жашооду, Европада элдердин жашоосун, шаарларды, айылдарды көрсөтүп берем деген эме болчу. Бирок биздин кыргыз элиге, Кыргызстандан, Казакстандан көрүп аткандар бар экен, Өзбекстандан көрүп аткандар бар экен. Баарыңыздардын комментарыңыздарды окудум, рахмат. Бирок мен контентим өзгөрүп, ушул жөнүндө видео тартайын деп чечтим. Ошол сиздер берген суроолорго буюрса жооп берем. Жаман көргөндөр да бар, сен YouTube каналыңды курттетип атырсың, ана мына депчи. Бирок андай эмес тугандар. Мен мынчалык көп просмотр алып, мынчалык көп подписчик чогулат деп ойлогон да эмесмин, сөздүн ачыгы. Биринчи эле суроо, Европага кантип барам дейт тугандар. Европага келиш үчүн биздин сферага, биздин водитель болуп, биз дальнобой фура айдаш үчүн келиш үчүн тугандар биринчи очередде права керек. Права болуш керек. Права болгондон кийин 6 айдан өйдө жогору эми болуш керек, стаж. Права мисалы үчүн С1, С1Е категорияны алгандан кийин 6 ай болуш керек. Сиз айдайсызбы же бир фирмада иштейсизби, иштебейсизби, ал не обязательно. Интернет жанып калыпты, интернетте чыкпайын. Ошондой тугандар. Ошол керек. Андан кийин сиздер чип карта алдырышыңыздар керек. Чип карта эмне? Чип карта ал тахографка салынып, ошол чип карта менен полный эме ошону менен управлять этилет. Режим трудодух. Канча саат айдайсың, канча саат эс аласың, ошол менен эме болот. Аны Москвадан алсаңыздар болот. Өзүңүздөр Кыргызстанда туруп эле Москвага заказ берсеңиздер, Москвадан жасай берет тугандар. Анан ADR тууралуу сураптырлар. ADR-ди Бишкектен аласыздар. Бишкектен ал ADR, ал не обязательный эме документ, опасный груздарга иштелүүчү документ да. Мисалы үчүн бочкада бар бензин, солярка, химикат ташыгандар үчүн атайын ADR деген сертификат берилет. Аны не обязательно, эгерде ошону алам дей турмасаңыздар, Бишкектен барып, Бишкектен окуп алсаңыздар болот. Ошонун номерини мен азыр экранга жазып калтырам. Мен кайсыл жерден алган, ошол бир эжеден алгам, мен ошонун номерин калтырам тугандар. Ошол документтерди даярдагандан кийин интернетке кирип, мисалы үчүн ошол жактан интернеттен фирмалар бар. Например, мен билгенден эң көп иштеген кыргыз, өзбек, казак тугандар иштеген фирмалар бул Гиртека, Baltic Transline, Hegelman жана Томас деген фирмаларды мен билем. Хоп Транс деген да фирмаларды билем тугандар. Ошолор бар, ошолорду издеп таап, номерлерин таап туруп, ошол жакка жазсаңыздар болот. Мен паланча силерге жумуш боюнча чалтам деп, жазуутам деп. Viber или WhatsApp номери болот, ошол жакка жазсаңыздар болот. Орусча сүйлөшөт, диспетчерлер, отдел кадрлар номерлери баары орусча. Алар паспортуңузду, чип картаны, анан эмени сурайт. Баягы водительский картаны, эме тахо карта, чип картаны сурайт. Ошолорду жөнөтөсүздөр. Эгерде аларга макул келип эме боло турган болсо, сиздердин атыңыздарга пригласительный жөнөтөт. Пригласительный мен кепилдигим алам, мен ушул адамды жумушка алам деген кагаз да. Ошол кагаз колго тийгенден кийин сиздер кайсыл мамлекеттен келген? Мисалы үчүн Словакиядан, мен мисалы үчүн Словакиядан алгам. Мен эмемди баарыны фирма өзү бүтүргөн. Словакиядан алгам, Литвиядан, Польшадан алат да основной.
ошол жактан келет. Ошол документти алып туруп кайсыл мамлекет, мисалы үчүн Литваныкы, Польшанын немелери, посольстволор Кыргызстанда жок, Казакстанда, Алматыда. Ошол жака электронный очередке турасыздар. Кайсыл убакытка болсо да ошо электронный очередке турасыздар. Ошо электронный очередке тургандан кийин документтерди чогултуп, паспорт, права, бардык нерселерди алып туруп, баягы пригласительныйды аласыздар, эме аласыздар, несудимый, Кыргызстан ички иштер министрлиги баягы эмеден несудимый алып туруп, ошодон апостил бастырасыздар. Апостил бастырып туруп, бар документтер чогулуп барсаңыздар, виза берет. Визаны сразу бербейт, отпечатка пальц, сүрөт, керектүү документтерди алып калат дагы, 2 жумада уже сиздердин визаңыздар чыгат. Ошол виза чыккандан кийин сиздер Европага келсеңиздер болот. Кайсыл фирмада, мисалы үчүн ар бир фирма ар бир шаарда болот да. Мисалы үчүн Каунста болот, дагы бир ар бир фирма ар бир шаарда болот. Ошол жака келесиздер. Кээ бир фирмалар өздөрү тосуп алат, кээ бир фирмаларга өзүңүздөр барышка туура келесиздер. Ошону келгенден кийин бул жакта полный документтерди бүтүрөт, өздөрү документтер бүтүрөт. Бул жакта керектелүүчү документтер код 95, лицензия, ошол сыяктуу документтерди өздөрү бул жакта бүтүрөт туугандар. Европага ошентип эле келесиздер. Ошол ишти өзүңүздөр кылсаңыздар болот. Эгерде ошону посредниктерге берип, посредниктер аркылуу кылдырсаңыздар, ошого эле 800, 900 миң еврого чейин, 80 миң, 90 миң, 100 миңге чейин акча алышат. Ошол эме үчүн эле акча алышат да. Ал өзүңүздөр бүтүрө турган болсоңуздар, мен бир өзбек бала менен сүйлөштүм, алдыңкы видеодо көргөн болсоңуздар, 60 миң сом менен эле келдим деп айтты да, ошолчу. 60 миң сом менен эле келдим деп айтты туугандар. Мен айтчу жол, көрсөтчү жолум, айта турган жардамым туугандар, ошол эми жол жобосун көрсөтүп берем. Башка колумдан эч кандай эме деле жок. Жардам башка эч нерсе келбейт деле. Анан вакцина керекпи дейт. Ооба, азыр вакцина керек болуп калды. Европага вакцина керек. Сөз түрдө. Европа Кытайдын вакцинасыны, Россиянын вакцинасыны кабыл албайт, признавать этпейт. Ошон үчүн 4 вакцина бар. Европейский вакцина, американский вакцина. Ошолорду алып, грин пасс менен алып келсеңиздер жакшы. Бул жерде кээ бир магазиндерге даже грин пасс жок, киргизбейт. Кээ бир даже душ туалеттерге Германияларда уктум, киргизбейт экендепчи. Стажировка канча болот дейт. Стажировка ар кандай. Мисалы үчүн мен биринчи стажерымду 15 күн деле уже чыкты да, уже 15 күн деле уже даяр болуп чыкты. Стажировкадан чыккандан кийин дагы практикада дагы өзү үйрөнөт. Жакшы иштеп кетти. Экинчиси дагы 10 күн, 15 күн деле жүрдү. Азыркы стажерым 20 күндөн бери жүрөт, бирок документтер даяр эмес. Документтер даяр болсо, уже режим турду одук, бардык нерсени үйрөнүп калды. Бул деле даяр чыгат. Ар жерде ар кандай болот туугандар. Мисалы үчүн биздин фирмада экзамен албайт. Мен мисалы үчүн даяр деп эме кыла турган болсом, өзү да мен даярмын дей турган болсо, уже машина берип чыгарат. Экзамен кандай болот? Экзамен ар кандай болот. Мисалы үчүн бизде, мен жаңы эле айткандай, бизде жок. Башка фирмаларда мисалы үчүн артка айдап паркингке коет. Мисалы үчүн биз основной рампаларга коет да, биздин немелерчи. Көп фуралар рампаларга коет, рампадан түшүрөт. Ошон үчүн рампага коюшту 45-90 градуста оң жагынан, сол жагынан фураны эме кылышты үйрөнүш керек. Ошону анан шаарга айдатып көргөзөт, шаардын ичинде дагы кандай. Эконом өзүнүн эмелери бар, ошолорду үйрөнсөңүздөр жакшы болот. Анан вообще без опыт барса не болот дейт. Вообще без опыт келген бириңиздерге да совет бербеймин. Себеби без опыт келип туруп бул жакта үйрөнүш кыйын. Мисалы үчүн экзамени өтпөй кала турган болсоңуздар, сиз ошончо документ чогултуп, канча эмелер болуп, убакыт жоготобуз, акча жоготобуз, полный нерсеге келип туруп экзаменин өтпөй, опытыңыз жок болсо, сиз баарына күйүп Кыргызстанга кайра кетишке туура келет. Ошон үчүн сөз түрдө тааныштарга, эмелерге жанында жүрүп, 1 айбы, 2 айбы акча берип эме кылгандар бар экен Европада, Бишкектечи. Ошолорго барып үйрөнүңүздөр туугандар. Ошондо бул жака келип, бемалал келип, үйрөнүп, иштеп кетсеңиздер болот туугандар.
Кыргызстандын правасы жарайбы дейт. Ооба туугандар, бул жака Кыргызстан правасы жарайт. Бул жакта иштеп жүргөн кыргыздар только Кыргызстан эле правасы менен иштеп жүрөт. Бул жака келип права алып, европейский правага алмаштырган эме жок туугандар. Тамакты өзүңөр жасайсыңар. Ооба туугандар, тамакты өзүбүз жасайбыз. Өзүбүз газ, продуктаны халал жерлерден алып туруп өзүбүз жасайбыз. Халал эт, колбасаларды каяктан аласыңар дейт. Халал эт, колбаса саткан бул жакта Европада түрктөр, марокколуктор, арабтар аябай көп. Ошолордун магазининен барып туруп халал эт, халал колбаса, халал тамактарды, халал продукталарды ошол жактан алабыз туугандар. Эрфи российский паспорт менен барса болобу дейт. Ооба туугандар, российский паспорт менен келсеңиздер, российский права менен, российский паспорт менен келсеңиздер болот. Мен фирмаларын бир-эки фирма менен сүйлөшсөм болот деди. Анан бир орусту жолуктуруп калдым. Ошол российский права, российский гражданство менен иштейт экен. Фурадан башка жумуш барбы дейт. Фурадан башка жумушту мен билбеймин, сөзүн ачыгы. Только өзү фура жөнүндө билем, сөзүн ачык. Фура жумушу ушул боюнча эме болгон үчүн, мен өзүм жумушум ушул боюнча болгон үчүн мен только жумуш ушул фура жөнүндө жакшы билем. Башка стройка, мал баккан, дагы башка фирмалар эмелер жөнүндө сурайттар, ал жөнүндө маалыматым жок. Болуп калса сөзсүз ошол жөнүндө да видео чыгарам туугандар. Стаж канча болуш керек дейт. Стаж как минимум 6 айдан жогору болуш керек. 6 ай, мисалы үчүн праваны бастыргандан кийин, мисалы үчүн январда бастырсаңыз, январдан кийин эсептеп кое бересиз, 6 ай, 7 айдан кийин уже сиз сүйлөшүп, ар бир фирмага аракет кылсаңыз боло берет туугандар. Права С1, С1Е категориясы. Фура бузулуп калса ким оңдойт дейт. Фура бузулуп калса туугандар, эме келет. Кайсыл жерде, мисалы үчүн автобандабы, националкада, любой жерде бузулуп калсаңыз, обочинага токтойсуз, же болбосо соско токтойсуз. Соско токтошуңуз менен эле дорожный патрулдар келип, баягы жолду көзөмөлдөгөн эмелер келип, жолду жабып, аварийкаларды күйгүзүп, аварийкаларды коет. Анан диспетчер менен сүйлөшүп, өздөрүнүн эмелери болот, сервистери. Сервистер келип, баллондор алмаштырат. Биздин фирмада ошондой. Бирок башка фирмалар бар, башка фирмалар. Алар өздөрү алмаштыра турган фирмалар да бар экен. Мисалы үчүн Эстилди деген фирмада биздин туугандар айтты, өзүң алмаштырасың, фардын эмелеринде өзүң алмаштырасың дейт. Ошол туугандар. Мен баллонум жарылды, ошол жөнүндө да видео чыгарам. Чоң автобанда баллонум жарылып калып кеттим. Бирок меникин баары эме болду, ошол жөнүндө отдельный видео чыгарам. Көргөзөм кандай болуп жарылган. Өтө опасный болуп жарылды. Айлык канча дейт. Айлык ар жерде ар кандай туугандар. Биз келгенде биринчи зарплата 3 ай 1700дөн башталды. 1700 евродон. Андан кийин 3 айдан кийин 1800, 1900 болуп, азыр где-то 2000 евродой алып калдык. Анан 1700дөн, 1600дөн башталат. Барып туруп көбөйөт. Мисалы үчүн мен кыргыз балдарды билем. Германияда Томастай деген фирмада иштейт. 2,5 миңден иштеген балдар, кыргыз балдарды билем. 2,5 миңден иштеген кыргыз балдарды билем. Тил билиш керекпи? Мен тил билбейм. Мисалы үчүн англис тил билбейм. Французча билбейм, итальянский, испанский тилдерди билбейм туугандар. Эме диспетчер менен орусча сүйлөшөбүз. Биздин диспетчерлер основной украин. Словакияга, Украина жакын болгон үчүн атайын итальянецтер менен итальянча билген, орусча билген эмелер диспетчерлерди алып келген. Биздин Кыргызстандан келген көп кыргыздар билбейт. Орусча эле билген, основной орусча менен эле жүрөбүз. Орусча менен сүйлөшүп барган жерлерде мисалы үчүн жүктү түшүр, жүктө, ошо керектүү сөздөрдү жаттап алганбыз, ошолор менен жесттер менен эптеп иштеп жүрөбүз туугандар. Анан эме жөнүндө сурапсыздар. Бир барганда контракт 2 жыл болобу, 1 жыл болобу деп. Жок туугандар, мисалы үчүн келсеңиздер 3 ай каденция, бир убакта да эми 3 ай иштеп туруп барып 1 ай же болбосо 1,5 ай, 2 ай эс алып келсеңиздер болот. Мен билген балдары 2 ай иштейт, 1 ай барып эс алып же 3 ай иштеп барып эс алып келген туугандарды билем. Бирок биздин кыргыздар келгенден кийин 5 ай, 6 ай, 7 ай, 8 ай иштейт. Ошентип көп иштейт, ошон үчүн биздикилерди жакшы көрөт.
5 убак намаз окуганга эме барбы дейт. Убакыт шарт барбы дейт. Туугандар, 5 убак намаз окуштун бар убакыт. Бул жакта туура түшүнөт баары. Любой эле жерге токтойсуң, паркинг бар, башкалар бар. Токтоп туруп намазыңды окуп, беймалал. Эч кандай эме жок, даратты алып, постоянно ысык суу болот, машинеңде ысык суу болот, дарат алып намаз окуп кеткенге мүмкүнчүлүк бар туугандар. Бул жака келген основной кыргыздар, өзбектер, казактарды билем мен. Баары 5 убак намаз окугандар. Мисалы үчүн Белоруссиядан, Украинадан келгендер основной пиво ичип, арак ичкендер толтура. Бирок биздин кыргыздар Кудайга шүгүр көпчүлүгү намаз окуйт. Көпчүлүгү намаз окуп эме кылаттар. Жума намазга барса болобу, жок. Мен мисалы үчүн келгенден бери бир жолу да жума намазга попал болгон жокмун. Мечитке бардык, мечиттерге барып турам, мисалы үчүн шаарга түшкөндө, башка барганда сөзсүз түрдө мечитке барып, мечит намаз окуп, жамаат менен намаз окушка аракет кылам, себеби мечиттерди сагынасың бул жакта. Ошондой. Анан айта кетчү нерсе туугандар. Биринчи келгенде сөздүн ачыгы кыйналасың. Кыйынчылык болот. Мен только жакшы жактарын эле айтып, мактап баягы эме кылгым келбей атат. Буяка келгенден кийин сөзсүз түрдө кыйынчылыкка даяр болуш керек. Биринчиден сагынасың, үй бүлөңдү сагынасың, адаптация болушуң кыйын болот. Анан жолдордон адашасың, тил билбейсиң. Ар кандай случайлар болот туугандар. Эгерде келем дей турган болсоңуздар, ошондой бир аз кыйынчылыкка чыдап, ошону күтүңүздөр туугандар. Сөзсүз түрдө ал нерсе болот. Менде да болгон. Фура менен барып тыгылып калган күндөрүм болгон. Францияда жалгыз көчөдө калып кеткен машина штрафстоянка салып, өзүм көчөдө түндө калып кеткен күндөр болгон туугандар. Ар кандай случай болгон. Кудайга шүгүр, азыр Кыргызстанда жүргөндө, Москвада жүргөндө эле жүрөбүз буюрса. Баары жакшы. Анан дагы кандай суроолор бар эле? Эми ошол кандай келсе болот? Фирмалар менен промой сүйлөшүп келишке аракет кылыңыздар. Мен описанияга, о видеонун астында бассаңыздар, описаниясына ошол фирмалардын аттарыны, мен билген эмелерди, фирмаларды жазып кетишке аракет кылам. Гиртеканын номерлери бар, 1-2, Baltic Trans Line'дын номерлери бар, анан Томас деген фирманын номерлери бар туугандар. Ошолордун номерлерин жазам. Анан дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк туугандар. Telegram канал бар бул жакта. Европада ачылган, Европанын жигиттери, бизден мурда келген жигиттер Telegram группа ачкан. Ошол Telegramга, Telegram эмесин таштап коем, ссылкасын. Ошол жака кирип, элдер менен сүйлөшүп, Европада жүргөн элдер толтура бар. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон жардам сурасаңыздар болот. Кандай жол жобосун ошолордон жардам сурасаңыз болот. Анан кирип эле сразу жазбаңыздар, кантип барсам болот, ким жардам берет деп. Башынан аягына чейин окуңуздар туугандар. Телеграмга киргенден кийин эле сразу эме болот. Түшөт. Башынан аягына чейин окусаңыздар, полный информацияны сөзсүз түрдө окуңуздар туугандар. Окуп туруп, келип, иштеп жардам берсеңиздер болот. Бул жакта кыргыздар, эмелер көпчүлүгү жардам берет. Жардам берем дегендер да бар туугандар. Hegelman деген фирма кандай дейт? Hegelman деген фирма жакшы эле. Мен билишим боюнча кыргыздар иштейт ал жакта да. Ошондой туугандар. Эгер видео жаккан болсо, класс басыңыздар, лайк басыңыздар, видеого подписаться болуңуздар. Кандай суроолор болсо, эмелер боло турган болсо, сөзсүз түрдө комментарийга жазыңыздар. Мен ар бир суроого жооп беришке аракет кылам. Инстаграмдан келген суроолорго да жооп беришке аракет кылып атам, колдон келишинче. Ошол Инстаграмдан келген суроолорду топтоп, комментарийдан келген суроолорду топтоп, баарыны чогултуп, ушул видеону тарттым туугандар. Айткан каалоо тилектериңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Мага не тилеген болсоңуздар, Аллах Таала эки эселеп берсин туугандар. Мен дагы видео, жакшы видеолор тартып, жакшы видео чыгарышка аракет кылам туугандар. Видео менен элдер менен бөлүшүңүздөр, мүмкүн кимдир бирөөгө жардамыбыз тийип, бир аз болсо да маалымат алса, биз сүйүнөт элек. Рахмат, амандыкта жолугайлы туугандар.